Чек ара кызматы кыргыз-тажик чек ара тилкесинде күчөтүлгөн тартипте кайтарууга өтүштү. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланыш түзүү бөлүмү 2019-жылдын 16-сентябрына карата кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде туруктуу деп мүнөздөөлөрүн маалымдайт. Бул тууралуу коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланыш түзүү бөлүмүнөн билдирди. Ош-Баткен-Исфана-Унаа жолу транспорт каражаттарынын кыймылы үчүн ачык. Кыргыз тарап Көкташ-Аксай жолун асфальттоо иштерин улантууда. Баткен районунун Аксай айылынын Дача жергесинде мамлекеттик чек арада чек ара постун куруп жатат. Тажик тарап Баткен областынын Баткен районунун Жака Өрүк жергесиндеги такталбаган кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде кыргыз тарап менен макулдашылбаган иштерди жүргүзөөрүн улантууда. Чыр-чатак чыгып кетпеши үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын тарамдары кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде мамлекеттик чек араны күчөтүлгөн тартипте кайтарууга өтүштү. Чек аранын төрагасынын биринчи орун басары, башкы штабтын башчысы полковник Абдикарим Алымбаев Баткен областында кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде чек ара тарамдарынын жана башка мамлекеттик органдардын иш-аракеттерин координациялоодо. Кыргызстанда 20 000 еврого кийинген министр Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын 13-сентябрындагы жыйынында өлкөдөгү орто жана жалпы билим берүүнүн бүгүнкү абалы, аткарылып жаткан иштер боюнча маселе каралды. Анда эл өкүлү Элвира Сурабалдиева экс-министр 20 000 еврого кийим алгандыгын билдирди. Билим берүү системасынын аркасында мыйзамсыз иштер бар экен. Тендерди утуп алыш үчүн чет элдик компаниялар 15-20 000 долларга кийимдерди алып берет экен. Биздин министрге ошентип кийим алып берип сатып алышыптыр. Атын айтпай эле коеюн, ал министрди жумуштан кеткенден кийин биздин министрлерди 15-20 000 еврого кийим алып берип сатып алса болот экен. Каалаган чиновнигиңди кийим менен сатып алса болот экен, дейт Сурабалдиева. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Кудайбердиева Гүлмира 4-сентябрда кызматтан алынган. Руслан Казакбаев, Жогорку кеңештин депутаты. Аманбай Кайыпов контейнерди рас курган экен. Нарындын экс-губернатору Аманбай Кайыпов контейнерде мектеп куруп рас кылган экен. Болбосо капиталдык курулуш боюнча алешем иштер ачыкка чыкпай калмак экен. Бул сөздү Жогорку кеңештин комитетинде депутат Руслан Казакбаев айтты. Анын пикиринде, жыл сайын бюджетке киргизилген курулуштар бүтпөй, мурдагысы калып, кийинкиси башталып, башаламандык жүрүп келет. Жайында кайда барбайлы, жерлердеги тендерден уткан курулуш компаниялары каржы бөлүнбөй жатат деп олтурушат. Капиталдык салымдар, курулуш боюнча жыйынтыктуу иш жок. Болбосо ошол нарындагы мектептин абалы канча жылдан бери эле маселе болуп келген. Каржы бөлүнбөй, тизмеге кирбей келген да. Анан айласы кеткен губернатор контейнер мектеп куруп койсо аны талкуулап атабыз. Бирок маселе так ушул капиталдык салымдарды бөлгөн жердеги коррупцияда жатат, деди эл өкүлү. Эске салсак, Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети бүгүн өткөрүлдү. Бишкекте улгайган аялды сасып жатасың деп чыгарган айдоочу жазаланды. Бишкекте улгайган аялды сасык жыттанып жатасың деп троллейбустан түшүрүп салган коомдук унаанын айдоочусу жумуштан алынды. Бул тууралуу бүгүн 16-сентябрда Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынан билдиришти. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын маалыматына караганда, айдоочу бул жорук үчүн жумуштан берене менен алынган. Бүгүн бизде ички кеңешме өттү. Ага айдоочу өзү да катышты. Биз андан эмне себептен мындай жорукту жасаганын сурадык. Ал троллейбустагы жүргүнчүлөр кемпирди түшүрүп салууну талап кылышканын, ошондон улам ушундай кадамга барганын айтты. Жүргүнчүлөр суранган күндө да айдоочу мындай ишти жасабашы керек болчу. Ал кандай берене менен кетерин кадрдык бөлүм чечет. Айдоочу өзү өкүнүп жатканын айтып, кечирим сурады, деди башкармалыктын бөлүм башчысы Мукай Асанов. Белгилүү болгондой, улгайган жүргүнчүнү троллейбустан түшүргөн айдоочу бул жумушта иштегенине 1 жылга жакын убакыт болгон. Эскерте кетсек, Бишкекте 11-чи троллейбустун айдоочусу улгайган аялды сасып жатасың деп чыгарып салган. Министр, мен жулуп алып эле өзгөртүп салбайм да. Учурда латын алфавитине өтүү маселеси коомчулукта талкуу болуп жаткан кези. Буга байланыштуу билим берүү министри Каныбек Исаков коомдук каналдардын биринде маек берип жатып, учурда коомдо түрдүү пикирлер жаралып кетти. Мага укмуштуу катары парламентте суроо бергенде, мунун келечеги жөнүндө түрдүү кырдаалдар боюнча ой бөлүштүм. Бирок анын ичинен мен жулуп алып эле өзгөртүп салбайм да. Бирок коомчулукта аябай күчөп кетти. Бүгүнкү күндө кошуна өлкөлөрүбүз дагы латынга өтүп жатышат. Бирок мунун баардыгы айланып келип каражатты талап кылат. Буга биздин элибиз даяр эмес.
Андыктан мүмкүн болушунча кыргыз тилин деңгээлин мыкты көрсөтүп алалы дейт министр. Белгилеп кетчү нерсе, коомчулук бул сунушту көп жактыра берген жок. Билим берүү министри Каныбек Исаков бул сунушту кандай максатта айтты? Айтылган сөз атылган ок деген макалын бекеринен айтылбаса керек. Же бул сунушун ишке ашырабы? Мүмкүн министр депутаттардын суроосуна батыраак жооп берип, эптеп министр болуп алайын деген ойдо колдоорун билдиргендер. Эмнеси болсо дагы министр кыргыз эли латын тамгасына даяр эместигин айтты. Эске сала кетсек, Каныбек Исаков 11-сентябрда билим берүү жана илим министри болуп дайындалган. Анын талапкерлигин Жогорку Кеңештин 107 депутаты колдоого алган болчу. Депутат Акылбек Жапаров Алтынай Өмүрбекованы кызматтан алууну сунуштады. Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров өкмөттөгү социалдык блокту тейлеген вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованы жана 2 бөлүм башчыны кызматтан алууну сунуш кылды. Эмне үчүн жооптуу чиновниктер өз милдеттерин аткарбайт? Капиталдык салымдар боюнча канчалаган объектилер каржы күтүп калып кетти. Тизмеге киргендердин 70% каржы министрлигинин алдында жатат. Өкмөт башчыны укпасаңар, парламентти алдасаңар, бөлүм башчылар өз каалаган объектини чечип калса дагы эмне кылабыз? Комитет соцблоктун вице-премьери менен 2 бөлүм башчыны эксперттерди кызматтан алууну сунуш киргизели деди ал. Комитет капиталдык салымдар боюнча маселени карап, өкмөткө нааразычылык билдирүүдө. КСДП Атамбаевдин туулган күнүнө карата өтө турган митингдин алдында бизди суракка чакырышууда. Бүгүн 16-сентябрда КСДПнын өкүлдөрү Асель Кодранова, Ирина Карамушкина, Кундуз Жолдубаева, Назгүл Мамытова жана Роза Түрксевер суракка чакыртылды. Бул тууралуу аталган партиянын баракчасына жарыяланды. Ага ылайык жогоруда аталгандар ИИМдин тергөө башкармалыгына чакыртылган. Эртең Алмазбек Атамбаевдин туулган күнүнүн урматына тынчтык митингин өткөрмөкпүз. Ошол иш-чаранын алдында бизди коркутуу үчүн ушундай сурактар болууда. Бийлик өзүнүн салтын улантууда деп жазылат маалыматта. Маалыматты партиянын атайын өкүлү Кундуз Жолдубаева тастыктап, суракка алар саат 10:00 чакыртылганын билдирди. Менин жактоочум бүгүн саат 18-де бошойт экен. Мен тергөө башкармалыгына ошол убакытта барарымды айттым. Ирина Карамушкина менен Асель Кодранова бири саат 14-кө, экинчиси 15-ке барат. Назгүл Мамытова суракка 11:00 кирип кетти. Ал эми шаардык партиялык уюмдун активдүү мүчөсү Роза Түрксеверди криминалдык милиция келип алып кетти, деди ал. Башкы прокуратура коррупциялык иштерден 17 миллион сом өндүрдү. Башкы прокуратура коррупциялык зыяндын ордун толтуруш үчүн ачылган бирдиктүү депозитке эсепке 17 миллион 182 миң 970 сом которду. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Муну менен башкы көзөмөл органы ушул эсепке которгон каражат 536 миллион 445 миң 462 сомго жетти. 26 августка карата Борбордук казыналыктагы бирдиктүү депозиттик эсепке 1 миллиард 563 миллион 429 миң сом топтолгону кабарланган. Депозиттик эсеп 2018-жылдын июлунда президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлгөн. Башкы прокуратурага, Финполицияга, УКМКга, ИИМге жемкорлордон кайтарылган каражатты ушул эсепке которуу милдети жүктөлгөн. Буга чейин өлкө башчы жемкорлуктан кайтарылган акчанын эсебинен Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй областында 15 мектеп жана кошумча корпустар курулаарын билдирген. Сауд Аравиядагы окуядан кийин Кыргызстанда бензин кымбаттайбы? Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майлар октябрдан тарта кымбатташы ыктымал. Бул тууралуу Кыргызстандын нефтейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Канат Эшатов билдирди. Ишемби күнү Сауд Аравиянын нефти чыккан кендерине дрондон чабуул жасалган. Анын айынан муңай казып алуу дээрлик 2 эсеге азайып кеткен. Бул өз кезегинде баанын кымбатташын шарттаган. Эшматов Кыргызстан нефтини Россиядан аларын белгиледи. Бул айда баалар өспөйт, себеби биздин нефтетерейлер нефтини алып келүү боюнча келишимге кол коюшкан. Азыр нефтинин кымбатташы боюнча Россия үн ката элек. Октябрда май кымбатташы ыктымал, бирок баа өтө деле жогорулабайт деп ойлойм, деди Эшатов. Ал ошондой эле Сауд Аравия нефть казуунун көлөмүн калыбына келтирерин, бул көрүнүш убактылуу гана нерсе экенин кошумчалады. Дүйнөдө нефтини ири импорттоочулардын бири жана казуу жагынан 3-орунда турган Сауд Аравия дрон чабуулуна чейин суткасына 9 миллион баррел казса, учурда анын көлөмү 5-7 миллион баррелге чейин азайган. Расмий Эрият казылган нефтинин көлөмүн дүйшөмбү күнү калыбына келтиребиз деп ишендирди.
Кыркылык берилбесин. Өзбекстан депутаттары той аш өткөрүү тартибин сунуштады. Өзбекстанда маркумда акыркы сапарга узатуу менен үйлөнүү тоюна ашыкча чыгым болбой, көп убакытты албашы керек деп пландап жатышат. Бул туурасында Спутник Өзбекстан жазды. Оли Мажлис аталган иш-чараларды кантип өткөрүү керектигин жазылган уставды иштеп чыккан. Анда үйлөнүү тойдон бир жума мурда үлпөт болоору тууралуу Махалия комитетинде кабарланышы керек. Той бир күнү гана, болгондо да саат 6-дан 23-кө чейин өтүшү кажет. Андан ары создуктуруп жиберүүгө тыюу салынат. Коноктордун саны 200-дүн тегерегинде болгону дурус. Абдан эле болбой бара жатса, санын 250-300гө чыгарганга уруксат. Ал эми үйлөнүү кортежиндеги автоунаа 3төн ашпайт. Андан сырткары тойдо аксакалдарды сыйлоо, куда чакыруу, күйөө баланын курбуларын меймандоо, келинге жасалган септи көрсөтүү жана башка салт сана коштобошу керек. Депутаттар муну дагы ашыкча чыгым деп табышты. Үйдөн өлүк чыккандан акыркы жайга узатууга келгендердин санын чектөө туурасында кеп болгон эмес. Бирок маркумду жерге бергенден кийинки иш-чаралар 3 күндөн ашык уланбашы жана күрүч басып тамак берүүнүн кереги жоктугу айтылган. Мындан тышкары жетилик, төрттүк, жекшембилик, 20-лык, 40-тык, айт, жылдык, акча таркатуу, келин көрүү жана башка салт санада жасалбашы шарт. Бул устав Оли Мажлистин 2 палатасында тең каралган. Түркиянын белгилүү кино жылдыздары Ошко келишет. 17-19 сентябрда түрк тасмаларынын кино жумалыгынын алкагында Түркиянын кино жана сериалдардын актерлору келери кабарланды. Сезгин Эрдемир, Эдип Зейдан жана Вилдан Атасевер сыяктуу актерлор түрк кино продюсерлери менен бирге жергиликтүү кинотеатрларда кино көрөрмандары, коомчулук менен жолугушат. Жумалык Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деген иш-чаранын алкагында Түркия Республикасынын Маданият жана туризм министрлигинин көмөгү, Түрксой уюму жана Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен өтөт. Белгилей кетсек, Ош шаары 2019-жылы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланган. Мындай чечим былтыр 18 декабрда Түркиянын Кастамону шаарында өткөн Түрксойдун курамындагы өлкөлөрдүн туруктуу кеңешинин номер 36-отурумунда бир добуштан кабыл алынган.